Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайым, мээрими тынчтык болсун. Жума күнүңүздөр менен, жума күнүңүздөр мубарак болсун. Пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан салам салаваттар болсун. 3 күнгө даватка кетип атабыз, Нарынга, Жумгалга. Өзүңүздөр билгендей, ар бир областты кыдырабыз дедик элек, акырындан кыдырып атабыз, урматтуу туугандар. Даваттын Кыргызстанга берген пайдалары жөнүндө да бир эки нерсени айта кетейик, урматтуу туугандар. Дават ушундай кылды, алкаштарга акыйкат жолду көргөзүп, бандиттерге туура багыт берип, наркомандарга нагыз акыйкат жолду көргөздү. Неге деген, урматтуу туугандар, даватчан келип баштаганда бөтөлкөнүн түбүнө түшүп кеткендер бар эле, өз көзүбүз менен көргөнбүз. Эч кандай бир больницада да жардам бербейт, канчадай кылып үйүнө ызы чуу кылып аялдарын кубалап жүргөн адамдарды бүгүн өз көзүм менен көрүп атам. Ошол адамдар бүгүн зыңкыйган, 5 бал намаз окуган, үйүндө тынчтык бар, үйүндө береке бар. Ооба, кээ бирдер айтат, даватчыларда илим жок, андай мындай деп. Ошол илими жок жүргөн даватчылар мээнет кылып жүрүп, үй бүлөсүнө бүгүн ошол инсандардын балдары зыңкыйган, сабаттуу балдар болуп чоңойгонун өз көзүм менен көрүп атам. Себеби мурунку ошол кудамалардын балдары кары, Куран жаттаган, араб тилинде эркин сүйлөгөн, англис тилинде сүйлөгөн сабаттуу балдар Куран жаттаган. Себеби Куран жаттаган балдар кыямат күнү ата энесине тажы кийгизет дейт. Илим, акыйда, фых маселелерин үйрөнгөн мыкты балдарын чыккандарын көрүп атабыз. Бул даваттын берекетинен тууганда. Үйлөрүнө ызы чуу чыгып, алкаштар аялдарын уруп жүргөндөр, өзүңүздөр деле окуп каласыз. Кече видео чыгарсам комментарийде мен атам мындай болуп ишчи эле, 10 жыл ишчи эле токтогон жок, 5 жыл дават менен чыгып оңолду депчи. Канчалар ата энесинин канын ичип жүргөндөр бар эле, оңолбогондор бар эле, наркомандар бар эле. Ошолордун баардыгы туугандар дават менетинен оңолду. Себеби ал жакта иманга менет болот, ал жакта башкача өйрөтүп алган. Ал жакта пайгамбарыбыздын курбанчылыгы, менетинин сүрөттөрү бар туугандар. Ушунчалык бир 3 күндө адам ачылып келет. Кээде ушул китептен ала албаган түшүнүктү, ушул бир саат баяндан ала албаган түшүнүктөрдү ушул Аллах Таала бир түндө тахажжудта жүрөктөрүн ачып коет туугандар. Ошол жакта 6 сыфат деген бар туугандар. Ал жакта өзү бардыгы чектелген. Саясатка аралашпайбыз, мечиттин кемчилигине аралашпайбыз. Мусулманды урматтоо деген бар, күндө кайталоо, Куран, тажвид, Куран жаттоо, дуа жаттоо, ошол жерде мусулманды урматтоо. Силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле кылганыңар. Сен даватка чыккандан кийин өзүң кийимиңди өзүң жуасың, 40 күн бою өзүң жууп, өзүң картошка чийсиң, өзүң тамак жасайсың. Сен настолько аялыңдын баасын билесиң да. Ушунча 4 бала, 5 баланы, ушунча үй бүлөнү багып аялым ушундай кылып атканын сен ошол жактан түшүнөсүң. Келип аялына жакшы кызмат кылгандарды көрүп атабыз. Келип бир туугандар, сен өмүрүң узун болгонду кааласаң, бир туугандар менен жакшы мамиле бол дегенди үйрөтөт даватта. Андан тышкары сен ата энең ыраазы болмоюнча Алла сенден ыраазы болбойт деген бар. Элге жерге кызмат кылыш керек, тапканың менен бөлүш керек. Фазаил садакат деген бар. Садакаттын фазилеттери жөнүндө ал жакта айтылат. Андан тышкары адам, мен чоң көп бизнесмендерди көрдүм, ошо даватка чыккандан кийин түшүнүп келгенден зекет садака незин билбейт эле. Ошону берип баштагандарды көрдүк. Көп эле жакшылыктарын көрдүк. Эми бардыгынын мүмкүнчүлүгү болбойт да, 8 жыл, 10 жыл медреседе окуганга. Ошол жакка чыгып, көп өзгөрүүлөрдү өз көзүбүз менен көрдүк иншалла. Анан эми бул дин да ушундай эме да. Өзүм эле намаз окуй берем, өзүм эле кыла берем, калганы мен ишим жок деген бул дин өзүңө каалаган жакшылыкты башкага кааламайын толук мусулман боло албайт экенсиң да. Ошол максатта чыгып, баягы эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет дегендей, бул жакта билбегендер, азыр биздин жамаатта 2 устаз бар. Алымдар, медресени бүткөн, бардык илимдер билген, ошол устаздардан дагы үйрөнүп акылдар. Билбегендер ошо үйрөнгөн үчүн чыгат, билгендер үйрөтүш үчүн чыгат. То есть бул жакта бардыгы чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Мынакей азыр анан бул жакта жөн эле эң башты кылып кете бербейсиң. Бул жакта жергиликтүү жамаат деген ар бир областтын балдары бар. Ошолор өзүнүн регионуна, айылына бир жамаат алып барса болот. Баягы Токмокко барганбыз, азыр Нарынга, анан Көлгө, Ошко, Баткенге ушинтип Кудай буйрса колдон келишинче барып жолугуп, ошол жакта имандашып, колубуздан келишинче аракетти кылып атабыз, урматтуугандар. Эми ошо даватта көп береке бар. Бул мүмкүнчүлүк сон, иман себеби иманда эскирет. Кээ бирлер намаздан рахат ала албай калат. Намаздын акырын баягы иманга менет болбосо, намаз баштап таштап койгондорду көп көрүп атабыз. 27 күн менет кылат, 3 күн Алла жолуна чыгып, иман кийим эскиргенде эскирет деген. Жаңыланып туруш керек. 3 күн көз ачып жумганча эле өтүп кетет. Барып жакшылап, спокойно, мээң эс алып, жакшы Куран окуп, Куран жаттап, тажвидтерди оңдоп, китептерди окуп, булундай
өзгөчө бир мындай эс алуу дагы бир жакшы бир мындай адамга чоң бир заряд алып келе турган жакшы бир иш да. Ошого баарыңыздарды чакырабыз иншалла. Нарын эл менен да Кудай буйрса ошо Жумгал районуна барып атабыз, билем центральный мечиттерин чечсе керек, кайка чечсе дагы дайынбыз. Кудай буйрса иншалла баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз, жакшы күндөрдө, жакшы түндөргө жолукканды насип этсин. Салам алейкум.